Орысымызда bir жақшы сөз бар. Атын атаса құтысы үйнет дейді. Мынакей Самара Каримова шоу-бизнес тарауында чыңырып шыққан чын таланттардың бірі деп есептеймін. Анткені жаштығына қарабай, ақырқы кесте аябай қату емгектеніп, жақшы шығып атқан кезі, анан келген татынақай уғучыларды, күйермандарды бардығын тең ушундай жақшы саамалық менен құттықтап қоюға рұқсат етіңіздер. Біздің қызыбыз Құдай бұйырса, ушуну менелле тоқтап қалбай, дағы да көптөгөн жерлерде, бөлөк мамлекеттерде дағы өзүнүн жақшы концерттерин бере бермекчи. Анан келечек кең деп айтсак болот, анткени али жаш. Мына жаңыдан эми жалаң эле Кыргызстандын территориясы эмес, андан ары минтип Москвага да келип олтурат. Далай жерлерди кыдыра бермекчи. Ошон үчүн ак батабызды берели дагы, иши ийгиликтүү болуп, чыгармачылыгы өсүп дүркүрөй берсин, концерт жакшы өтсүн. Самара Каримова ошо Россиянын Москва шаарындагы Кремль сарайында биринчи жолу концертин берип атат. Дегенди укканда эле мен аябай сарсана болдум. Ушул жакшы өтүп кетсе экен эми. Мен бир нерсе, ошол Москвада жашаган, бүт ошо Москванын тегерегинде, бүт Россияда жашаган кыргыздын баары колдоп келет болуш керек бул концертке депчи. Орустар келет болуш керек депчи. Орус эли да музыканы аябай баалайт эмеспи? Ошон үчүн ушул концертте жакшы өтүп кетсин деп мен аябай сарсана болуп аткам. Концерт аябай жакшы өтүшүн каалайм. Ийгиликтүү болсун, аншлаг менен күркүрөгөн укмуш чоң концерт болсун да, элдин эсинде кала тургандай. Элибиздин руханий байлыгын өз деңгээлинен түшүрбөгөн, сырын күйүлтпөгөн, ар бир чыгарманы майын чыгарып иштеген ушундай чоң эмгектерди багынтканы мен абдан ичимди жылытпай койбойт, кубантпай койбойт. Самарага чоң ийгиликтерди каалайм, ар дайым Кудайым колдосун. Эми жандооч кийи каттырат деген сөз бекеринен айтылбайт. Асандын тоодо эмгеги ар бир чыгармачыл үй бүлө үчүн чоң үлгү болот деп эсептейм. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Кудайым. Чоң аренадагы концертин берген жатат. Бул боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Ошол боюнча дагы айтып кетсеңиз. Мен көз карашым аябай түз. Самара Каримова бир гана ушул Кыргызстандын тегерек бурчун мындай эле калкка турган кыз эмес. Бул дүйнөлүк Самара боло турган кызыбыз. Ташкентке барып концертин берди, аябай жогорку деңгээлде өттү. Мына эми Кремльге чындыгында тарыхта биринчи жолу болуп аткан бул чыгармачыл инсандардын арасындагы биринчи кадам деп ойлойм. Жолу шыдыр болсун, жолдош кыдыр болсун, дүйнөлүк деңгээлдеги ырчылар менен дуэтырдоо бул чоң жетишкен деп ойлойм. Анан эми ийгилик эмгектин аркасында чоң бир жакшы жыйынтык күтүп турушуна мен ишенем. Себеби тынымсыз эмгектенген адам иштесең тиштейсиң дегендей эле да. Ушул жерден атайын ушул көрүүчүлөрүбүзгө сизге эркин микрофон кылалы. Ошол Самара эжекебиздин мындан кийинки дагы чыгармачылыгына өзүңүздүн болгон каалоо тилегиңизди айтып койсоңуз. Эми эң биринчи Кудайдан жараткандан тилерим ден соолук болсо, анан кийин бардык нерсени багындырса болот. Өмүрү узун болсун, дени сак болсун, үй бүлөсү менен тынч болсун. Ар дайым ушул Асан экөө биригип көптөгөн ийгиликтерди багындырат деп ишенем. Анан ар дайым эл журт колдосун. Дүйнөлүк Самара Каримова болушун тилейм. Мен жакшы көрөм. Негизи азыркы заманда буга чейин эч ким Кремльде концерт койгон эмес. Негизи ал жака концерт коюш дагы бул өтө оңой иш эмес. Ошондуктан биринчи жолу ушул Кыргызстандын тарыхында калып, ушул башка чет жерде ушул Кремльде концерт коюп жатканы бул аябай чоң иш. Биз Самарага ийгилик каалайбыз. Ал эми Самараны Самара кылган ушул Самаранын күйөрмандары, Самаранын угармандары ошол адамдарга терең таазимди айтмакчымын. Жана Самарага албетте чыгармачылык ийгилик. Мындан ары дагы андан да көп концерттерди бере бер. Ушуну менен токтоп калбай дагы алдыга жылышыңа биз тилектешпиз.
встречаем Самару Каримову. Ақ